Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер, ата-энелер жана ошондой эле интернет булагын колдонуучулар. Азыркы мезгилде техниканын өнүккөн заманы, андыктан биз заманбап окуучуларды, заманбап балдарды тарбиялоого учур келди деп ойлойм. Андыктан биз алар билимдүү, илимдүү жана тарбиялуу болсо гана биздин жашообузду ар дайым кооздоп турат. Анда биздин келечегибиз балдар. Андыктан 1-класстан 4-класска чейин окуган балдарыбызга мугалимдердин жана ата-энелердин жана окуучунун өзүнүн дагы аракети зарыл болуусу шарт. Андыктан сиздер менен мен бүгүн Айбилим сайт аркылуу толук маалымат берип кетем. Андыктан биз бул маалыматты алуу үчүн кадимки эле Google'га кирип, бул жерден биз Айбилим сайтын издеп алабыз. Айбилим сайты бул телефондо да иштейт. Телефондун интернетин толуктап алгандан кийин баарыбыз бул сайтка кирүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул сайт онлайн түрүндө гана иштейт. Андыктан баарыңыздарга ийгилик каалайм. Мына бул жерде Айбилим сайты ачылды. Бул жерден бизге кайсы тилди тандайсыз деп сурап жатат. Биз сөзсүз түрдө кыргыз тилин деп тандап алдык. Айбилимди дагы бир жолу басабыз. Бул жерге бизге эскертме берип атат. Муну басып коебуз. Биз бул жерде мына бизге Айбилим сайты ачылды. Бул жерден бизге музыка керек болсо басып койсок да болот. Бул музыка азыр бизге зарыл деле эмес. Мына сиздер көрүп тургандай бардык предметтер 1-класстан 4-класска чейинки маалыматтарды алсаңыздар болот. Ал эми бул жерде башкы бет, бул жерде сабактар жөнүндө маалымат, мынакей бардык сабактарды биз ушул жерден тандап алсак болот. Ал эми бул жерде балда оюндар бар. Биз балдарыбызга оюн түрүндө дагы билимин тереңдетип келсек болот. Биз азыр бул жерден математика сабагын тандап көрөлү. Бул сабакта бизге бир канча темаларды сунуштап атат. Биз өзүбүзгө тиешелүү маалыматты алсак болот. Мисалы, геометриялык фигуралар дейли. Бул жерден биз жөнөкөй геометриялык фигуралар бизде телеканалдар аркылуу сабактар берилип жатат. Мына ошол учурда толук көрө албай калган мезгилибиз болуп калса, Айбилим сайтын жүктөп алып, биз бул сайттан мына бардык предметтерди кошумча окусак болот. Мына бизге жөнөкөй геометриялык фигураларды берди. Бул жерден биз квадрат жөнүндө сурасак, анда бизге бул маалыматты толук көрсөтүп берет. Эми биз бул жерден квадрат формасында буюмдар, балдарыбыздын дүйнө таанымын кеңейтүүдө биз бул маалыматты да колдонсок болот. Мына бул жерде бизге турмушта байланышкан квадраттарды, кездешүүчү квадраттарды көрсөтүп берди. Буларды дагы биз окуучуларыбыздын же балдарыбыздын таанымын кеңейтсек болот. Жана ошондой эле бул жерден биз мугалимдер үчүн дагы кошумча маалыматтарды алсак болот экен. Дагы ошондой эле биз бул жерден кыргыз тил сабагын тандап көрөлү. Мынакей. Кыргыз тилин эмне үчүн үйрөнүү керек? Бул мугалимдер жана ата-энелер үчүн да аябай сонун маалымат. Биз бул жерден мынакей жомокторду ача турган болсок, ата-энелердин балдарына жомок окуп берүүсүн дагы сунуштайт. Жана биз бул бөлүмдү ачканыбызда бизге бир канча жомокторду көрсөтүп берет. Мынакей. Биз бул жерден өзүбүз окуп бербесек дагы, же болбосо бул жерден мынакей үнүн басып койсок, бул бизге окуп берет.
Арстан менен коён. Калың токойдун четиндеги карагандуу жерде бир коён жашаптыр. Коркоктугунан казып алган ийинен алыс чыкчу эмес экен. Бир күнү коркуп ийинде жата берип кантип күн көрөм, атасын көрүп, бир баатыр болуп көрөйүнчү деп, ошол замат ийинден чыкты. Бул сайтты колдонууда урматтуу ата-энелер өзүңүздөр кошо балдарыңыздар менен чогуу маалыматты алсаңыздар болот. Ошондой эле өзүңүздөр дагы бул жомокту чогуу окуп берсеңиздер болот. Жана биз бул жерден дагы башка маалыматты алсак, мына бул жерден биз азыркы эле айтып өткөн сабактардын ичинен биз музыка сабагынан дагы таанышсак болот. Жана окуучуларыбыз, балдарыбыз чарчаган мезгилде бул бөлүмгө кирсек дагы бизге бир канча музыкалык аспаптарды ойлоп тапкан дейли. Музыканы угузуп дагы биз баланын ойноп отуруп билимин өркүндөтсөк болот. Мынакей, бул жерде бизге музыкалык аспаптар кантип пайда болгон жөнүндө маалыматтарды берип атат. Бул маалыматты алгандан кийин биз бул жерден өзүңдү текшер бөлүмүнөн дагы билимин текшерип алсак болот. Окуучуларга мындай музыканы уктурсак да болот. Алгачкы музыкалык аспаптар кантип пайда болгон? Кыргыз элдик музыкасы байыркы заманда эле пайда болгон. Адамдар музыканын касиеттүү күчү бар экендигине ишенип келишкен. Мына биз бул маалыматтарды алып сабагыбызда да колдонсок болот. Жана биз дагы бир бөлүм менен тааныштырып кетейин сиздерди. Мекен таануу сабагы ачып көрөлү. Бул жерден биз жашаган планетаны жөнүндө маалымат алгыбыз келсе, бул жерден биз мисалы биз жашаган планета бөлүмүн басалы. Бул жерден мисалы биз күн жөнүндөбү же кайсы теманы окугубуз келсе, ошол теманы басабыз. Бул маалыматты да бизге берет. Жана аягында бөлүмүнө өткөнүбүздө бизге окуучулардын билимин текшерүү бөлүмү да бар. Ал бөлүмдөн биз үйдө отуруп эле балдарыбыздын билимин текшерсек болот. Мынакей, бул жерде жер планетасы жөнүндө жалпы маалымат берди. Улам кийинкиге өткөнүбүздө бизге башка маалыматтарды берет. Жана бул жерден биз угуп дагы маалымат алсак болот. Ошентип биз улам кийинки бөлүмдөрүнө өтө берсек, мынакей эң акыркы бөлүм бул окуучулар үчүн абдан пайдалуу өзүңдү текшер. Биз телеканалдан алган маалыматты жана бул сайттан алган маалыматтын негизинде ар бир окуучу өзүнүн билимин текшерсе болот. Мисалы, жер деген эмне? Планета, комета, жылдыз. Жер бул планета. Мына бул жерде кайра биз кийинки бөлүмүнө өтсөк болот. Бул жерде текшерүү деген бөлүмү бар. Мынакей, биз бул жерден текшерүүнү бассак, бизге жооп туура же туура эмес экенин көрсөтүп берет. Жер кандай формада? Шар сымал тоголок. Мынакей, бул жерде бир канча түрүн тапсак болот. Шар сымал тоголокту басып көрөлү. Кайра билимибизди бул жерден текшерсек болот. Мына ошентип бизге бул 7 суроону берет. Жердин чоң бөлүгү эмне менен капталган? Токойлор, чөлдөр, суулар деп суу бөлүмүн басып көрөлү. Туура. Жердин атмосферасы кандай кызмат аткарат? Планетаны метеориттерден жана зыяндуу нурдануудан сактайт, зыян келтирет, планетаны кооздойт. Биз эми бул жерден
кандай кызмат аткарат? Бул бөлүмдү басып көрөлү. Билимибизди текшеребиз. Жооп туура улантууга болот. Литосфера бул эмне? Жердин аба катмары. Мынакей жоопторду айтып атат. Биз бул жерден туура эмес жоопту басып көрөлү. Өзүбүздү текшерип көрөлү. Эгер биз бул жерден туура эмес жооп берсек, бизден дагы бир жолу суранат экен. Муну басабыз дагы, биз башка жоопту айтабыз, беребиз. Улантабыз. Жердин кайсы катмарында жандуу организмдер бар? Биосферада деп коелу. Туура. Акыркы сурообуз мынакей. Дал келген сөз менен толтур дейт. Биринчи, бул катмар деп коелу. Экинчи, мантия. Үчүнчү, ядро. Текшерүү бөлүмүнө өтөбүз. Жыйынтыгын көрүү. Эгерде биз бул жооптордон туура эмес бөлүмдү бассак, анда бул кийинки бөлүмгө өтпөйт балдар. Мынакей жыйынтыгында тапшырма ийгиликтүү аткарылды. Жыйынтыгын көрөбүз. Мынакей бул жерде биз өзүбүздүн туура жана туура эмес жоопторду бергенибиз үчүн да текшерип алсак болот. Мына урматтуу мугалимдер жана ата-энелер, өзүбүздүн окуучуларыбызды жана балдарыбыздын билим сапатын жолбосо дагы алдыга жылып, Кыргызстаныбыздын колдой турган патриот чыныгы уул кыздарды тарбиялап, заманбап окуучуга тарбиялоого мүмкүндүк бар экен. Анда баарыңыздарга ийгилик каалайм.